Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү биздин максатка жол көрсөтүүбүздө студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген актрисасы Бакен Кыдыкеева жана Чыңгыз Айтматовдун эл аралык сыйлыгынын лауреаты Шайыр Касымалиева эжени чакырганбыз. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Шайыр эже биздин студиябызга куш келипсиз. Эмесе биздин маегибизди баштасак. Рахмат. Сиздин актриса болушуңузга ким түрткү болгон? Мен актриса болорума түздөн түз эле менин ата-энем түрткү болгон. Анткени алар дагы ушу таланттуу артисттер болчу. Алар менен бала кезде гастролдо кошо чогуу жүрүп, алардын ойногонун көрүп, сахнанын жыты, ошол жердеги мындай учур мени дагы ошол тартса керек деп ойлойм да, бир эсептен. Экинчиден, алардын ошо таланты кандайдыр бир үлүштө мага да өткөн болуш керек. Атамдын дагы, апамдын дагы. Анан кичинекей кезимде эсимде, ошо Москвага окууга тапшырардын алдында, театралдык окуу жайына тапшырардын алдында папам жетпеген ийгиликке, мамам жетпегенине мен жетем деген бир максат койгон элем да. Анан ошондон бери артистикага иштеп келатам. Шайыр эже, Исаны куткаруучу экенин кимден уктуңуз эле? Биринчи жолу укканда реакцияңыз кандай болгон? Исанын куткаруучу экенин биринчи жолу өзүбүздүн эле тууганыбыз Кубанычбек аркылуу уккам. Мен ошондо бир көз ачыкка барган аткан болчумун да. Ага чейин дагы башка көз ачыктарга барып, айлам таппай жүрдүм да, ден соолугум начарлаганда начарлап, өлүм жөнүндө көп ойлоп эле, өлгүм келип эле ушундай эле болуп калган болчумун да. Ошол кезде Казакстанда бир көз ачык бар экен деп бирөөлөр айтышкан, ошол жака баралы деп атканбыз. Мамам экөөбүз жана баралы деп атсак эле, эже деп эле, кереги эмне сизге анын? Сиз жаңылышып атасыз, сиз туура эмес кылып атасыз деп эле ушинтип баштады. Андан көрө Исама Шаякты кабыл алсаңыз, сиз чындыкты билесиз, сиз жүрөгүңүз башкача болот деп эле. Анан мурунда айтып беришим, барчы Исама Шаягың менен өзүң ошого ишенип эле өзүң эле жүрө бер. Эмне менин жашоомо кийлигишип атасың деп ушинтип урушуп, аны 2 жолу кууп жибергем да. Анан бул жолу да ошентип айта баштады. Казакстандагы көз ачыкка барбай, тиги жыйынга бардым. Аяка бардым, эчтеке түшүнгөн жокмун. Сөз айтып атат, уктум. Бир сөз деле көп мындай жүрөгүмө кирген жок. Жанымда тургандардын баары ушундай күлүп, жадырап, жайнап, кандайдыр бир мындай бакыттын жыты келип тургандагыдай, баардыгынын жүрөгүндө бир толуктук бардай, ушундай эле көрүндү мага. Бирок өтө деле жакын мындай сүңгүп кирип, ошол учурда тааный алган жокмун, биле алган жокмун. Ошону менен жүрдүм, анда санда барып коем, кайра кетип калам. Анын ортосунда дагы аябай көп кыйынчылыктар өттү башыман. Анан өзүмдү ушунчалык жалгызсырап, жалгыздыктан ушунчалык кыйналганыман өлгүм келди да. Анан ичкилик деген дагы, ичкилик адамдын канына киргенден кийин, сиңгенден кийин деги эле түз турган нерсени да кыйшык көргөзүп, түз ойду дагы кыйшык ойлотуп, ушундай кылып кишини жинди кылат экен да. Анан ошол кезде ушу ичкиликти да көбүрөөк ичип, ушундай бир азгырылуу келди да магачы. Анан ошонун айынан бир күн отуруп алып, анан мамамдар менен дагы уруша кеттим. Эч ким түшүнбөй мени, эч ким мени жактырбай, эч ким деги эле мен жөнүндө кам көрбөй калгандай болуп, жалгыз, жападан жалгыз бир чөлдө калып калгандай эле болуп калдым да. Жашоонун бир кызыкчылыгы жок, бопбоз бир мындай кызыл тазыл өңгөрүп, жаратылышты көрүп сүйүнүү деген деле жашоого эч кызыкчылык калбай калган да. Анан ошондо өлгүм келди да, ношпан 20 таблеткасын бир убакта ичип алып туруп, суудан ичип алып туруп жатып алдым. Анан аябай катуу уктап баратканын кемин дагы анан иним менен келиним келип калды. Ушу мамам жүрөгүндө сезгенби, Кудай айттырганбы, келип калышып эле, анан скорый чакырышып, реанимацияда 1 күн жатып, 2 күн больницада жатып, аяктан чыгып келдим. Чыгып келгенден кийин түшүнбөйм, эмнеге мен минткенимди өзүм да түшүнбөйм. Мындай алып келсем акылым ордунда жакшынакай эле турамын. Кылган кызматым деги эле баары жакшы, телегем тегиздей көрүнөт, бирок баары бир эле бир нерсе жетишпейт да. Жүрөгүмдө ушундай боштондук, ушундай пустата, деги эле түшүнбөйм да, эмнеден болуп атканын түшүнбөйм. Анан ошентип жүргөндөн кийин бир аз убакыттан кийин эле түш көрдүм. Түшүмдө кызык окуя. Эми жаратылыштын кооздугун көрсөң, ушунчалык козда жап-жашыл шибер чөп, ушундай дөңсөөлөр жытынан өйдө сезип атам да түшүмдөчү. Асмандын көк көктүгү, булуттар, күндүн илеби,
бир өзгөчө бир бейиште жүргөндөгүдөй бир кызыктай бир ушундай жерде турам. Анан турсам эле маңдайымда эшик турат да. Мындай алысыраак бир 100 метрдейби, андан бери 50 метрдей ушундай. Алысыраак анан эшиктин тияк биягын баарын көрүп атам. Эшиктин үстү жагынан асманды, булуттарды көрүп атам, биягынан көк шиберди баарын көрүп атам, бирок эшиктин эле артын көрбөйм да. Себеби эшикке ошо биз жаңы жыл тозуп, ёлканы биз кооздогонубузда, балатыны кооздогонубузда жанагы жылтырак мишураларды илебиз го, ошондойдун күмүш өңүндө, серебристый күмүш өңүндө ошондой нерсе мынтип эле кылкылдап жел үйлөп аткандай болуп, сонун болуп турат да. Анан карап, бул эмне эшик? Эмнеге мындай эшик? Мунар жагы эмне деп ойлогучакта болбой эле жаңырган, ушундай жаңырган үн, тим эле ааламды каптаган үн чыкты да. Шайыр 3 жылдан кийин ушул эшиктин ар жагын көрөсүң депчи. Дегенде эле жүрөгүм оозума тыгылды, түшүмдө кадимкидей сезип атам, жытты сезип атам, дем сезип атам кадимкидей. Анан эле мен түшүндүм, өлөт экенмин 3 жылдан кийин депчи. 3 жылдан бул Кудайдын үнү деп атам, Кудай деп ойлоп атам. 3 жылдан кийин өлөт экенмин деп эле, о Кудай мага өлгөнгө эрте, мен али азыр жашмын, мен көп нерсе кыла элекмин дегичекте болбой экинчи жолу кайталады. Шайыр 3 жылдан кийин ушул эшиктин ар жагын көрөсүң деди дагы. Дегенде эле, о Кудай эрте, менин кызым али кичинекей, мен аны бутуна тургузушум керек деп дагы безилип бирдемелерди айтайын десем, 3-чү жолу кайталады. Шайыр 3 жылдан кийин ушул эшиктин ар жагын көрөсүң. Дагы, о Кудай эрте, мен өлгүм келбейт, мага эрте, мен кызымды тургузайын, дагы көп иш кылайын деп эле ушинтип атып ойгонуп кеттим. Ойгонуп кетип эле, кокой. 3 жылдан өлүп калат турбаймынбы? Араң эле 30тамын, 33кө чыкканда өлөт экенмин. Өлөт турбаймынбы дедим дагы. Анан 31ге чыктым, 32ге чыктым, 33кө чыктым. Баягы өлүмдү күтүп атам да, кайсы учурда кандай болуп, эмне болуп өлүп калам депчи. Анан ошентип атып эле анан бир маалда баягы жыйынга, ошол кезде жыйынга бара баштаган болчумун да. Анан 7 майда анан Исаны кабыл алдым. Исаны кабыл алып, ошону менен жүрдүм. Деги эле мындай баягы оюмда деле жок. Исанын кабыл алгандан кийин Кудай сөзүн окуй баштадым. Кудайдын балдар кыздары менен жолугуп сүйлөшө баштадым. Жаңы жашоонун даамын татый баштадым. Анан эле бир күнү ошо Инжилди окуп отурсам, мен эшикмин деген сөзү жаканда жазылып турат. Ошо мен эшикмин деген сөзү ошону окуп аткан учурда эле баягы түш көз алдыма тартылды да. Анан баягы эшик көз алдыма көрүндү. Анан ошондон менин эме акылыма жетти да. Кудай мага 30 жашымда айткан турбайбы, 33кө чыкканда сен Иса Машаякты жүрөгүңө Кудай деп кабыл алып, анан ошол эшиктин ар жагындагы жаңы жашоону көрөсүң. Ошол эшиктин ар жагындагы бул Кудайдын жашоосу, бул түбөлүктүү жашоо. Сен ошону өзүң көрүп, өз көзүң менен ошол эшиктин ар жагына өтөсүң деп айткан турбайбы деп. Анткени мынакей бул жерде жазылып турбайбы, ошо жаканда 9 бабында, жок 10 бапта экен. Мен эшикмин дейт. Ким мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Кирет, чыгат жана жайыт табат деп турат да. Ошентип мен ошол кезде куткарылып, мындайча айтканда, Иса Машаяк дагы 33 жашында өлүп анан кайра тирилбеди беле. 33кө чыккычакты 3 жылдын ичинде, 3,5-3 жылдын ичинде кызмат кылган элгечи. Мен ошондо Кудай мага эртеле мен Кудайды таанырымды мага 30 жашымда эле айткан экен да. Ошо 3 жылдан кийин анан мен чыныгы жашоону таанып, Кудайды жүрөгүмө кабыл алып, Иса Машаякты ошондон бери Кудайдын жашоосун жашап келатам. Исага келгенден кийин Кудай ушунчалык жүрөгүмдү өзгөртүп, ушунчалык жашоомду өзгөртүп, анан бир укмуштуудай кереметин жасады. Укмуш керемет болду. Ошондо мен ушу Кудайга ишенип, таянып туруп ошол ишти баштагам. Бүтөр бүткүчөктү Кудай колдоду. Аягында дагы ушундук бир керемет менен бүтүрдү. Бул мен бенефис өткөргөм да. Ошондо бир өзгөчө бир ушундук бир нерселер болгон да. Анан ошондон кийин кандай эркеп кеттимби, алыстап кеттим деп деле айта албайм, бирок ошол кезде мындай азгырылдым окшойт да. Анан 4 жыл кайра баягы мурунку жашоомдой жашоо болуп кетти да. Ошол мурунку жашоодой болгон жашоомдо мен 4 жылдын ичинде тозокко барып эле кайра келгендей болдум. Аягында 4 аяктап кайра жер менен жер болуп сойлоп келип
туруп анан Кудайга айттым, Кудай жок, мен мындай жашоону жашагым келбейт. Мени кечир Теңир, мен кайра ушунчалык баткакка батып, сазга батып кеттим. Сенсиз жашоо жаман экен, сенсиз жашоо жок экен. Деп анан Кудай кайра кечирип, кайра жууп тазалап мени кайра өзүнүн колуна алып алды. Негизи Кудайда мен 10 жыл болуп атат да, 10 жылдан ашуун. Кимдир бирөө сизди идеал туткандыр. Бул жерде Кудай айтып атпайбы Ыйык китепте? Эч кимди көмөр тутпа. Жалган Кудай жасап ага кызмат кылба, талбынба дейт. Атак даңкка келип, ушинтип элдин көбү автограф алып, барган жерден баталарын берип, ушунчалык суктанып, эметип жүргөндө кандайдыр бир маарып, анан көп деле бир аябай эметип кеткен деле жокмун да, бирок ошол деле мага жетишсиздик болгон да. Ошол деле мага кийинчерээк кызыгы да жок болуп калган да. Мен эмне ушун үчүн эле келип жаралдым. Актриса болуш үчүн болуптур, турмушка чыктым, бир кыздуу болдум. Анан андан кийин ажырашкандан кийин кайра өзүмдүн түгөйүмдү жолуктурган жокмун. Жөн эле ушундай болуп эле элге кызмат кылып коюп эле ушун үчүн эле келгенби бул дүйнөгө? Ошентип эле жашап эле өтүп кетемби? Балким мындан дагы артыгыраак бир мааниси бардыр жашоонун. Эмнеге мен ушинтип кыйналып атам азыр? Эмнени мен жокту издеп атам? Эмне жокту издеп атам? Түшүнбөй. Айтып атпаймынбы, жана көз ачыктарга барган учурда дагы кадимкидей эле көзүм ачылып, мен дагы кадимкидей эле колума камчы алып, мен деле жай намазды жайып коюп, ошентип отуруп эле алар менен Куран окулуп эле ушинтип эле калган болчумун да. Ошон мазарларга барып, аяктан көрүп, ошо мазарлардын ээлери деп коюшу көрүнөт, кадимкидей көзүмө көрүнүп ушинтип аябай эме болгом да. Баары бир анда деле тынчтык тапкан жокмун да жүрөгүмө. Баары бир анда деле боштондукту толтура алган жоксуз. Толтура алган жокмун. Баары бир эле жетимсирип, жалгызсырап эле ушинтип эле кыйнала бердим. Анан ушул актрисалык талантым деле, сахнага чыгып элден ушунчалык кол чабуулар алып, элден ушундай баталарды алганым деле убактылуу эле да, убактылуу, жакшы жыргайсың, премьераны ойногондон кийин азаматсың, аябай жакшы болду ролуң десе тим эле жыргайсың, мии рахмат депчи. Рахмат, чын эле талантымды Кудай ушундай эме кылып берген. Кудайды ошондо деле мындай жүрөгүмдө тута берчүмүн да. Бирок баары бир ал убактылуу да. Жакшы болосуң деле бир аз убакыт өткөндөн кийин эле унуткарыласың. Кичине көңүл бөлбөй коюшса эле кайра эле баягы таз кейпиңе чөбөсүң, жетимсиреп, жалгызсырап, бук болуп, ыйлап эле ушинтип элечи. Ал аз келгенсип, ичкидүүлүктөн кесиптештерим, бир топ актрисалар жаман абдан көп эле оор окуяларды башыма туш кылдырышты да. Жок жерден, жалган жерден ушак чыгарышып, жок жерден кишини ыйлатышып, анан ыйлай берчүмүн да, мамама келип, мама, мен буларга жамандык кылбасам, эмнеге эле булар мага мынтип атышат, эмнеге тигиндей деп эле ыйлап эле ушу жаш кезимдин баары эле көз жаш менен өттү да, ый менен өттү. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, актрисалык кандайдыр бир деңгээлге көтөрүлгөн менен ал деле мага толук бакытты бере алган жок да. Ошондуктан менин жүрөгүм дайыма жарым жартылай болуп, бир жагы өлүп тургандай болуп тура берчү да. Бир жагында жашоо бар, кандайдыр бир баягы соогуу, кандайдыр күнүмдүк эмеде бар, а бир жагы өлүп калган сыяктуу болуп тура берчү да. Такыр түшүнчү эмесмин эмнеден экенин. Анан Иса Машаякты тааныгандан кийин анан ошо өлүп турган орду толукталып, ошол жанданып, ошол жанга кирди дагы. Анан баягы мурунку шайырдын жүрөгү, мурунку шайырдын кызыкчылыгы, мурунку шайырдын жашоосу, кийинки төрөлгөн жаңы шайыр, асмандан төрөлгөн жаңы шайыр анан каптап, баягыны толуктап отуруп, анан жаңы адамга айландырды да. Ошондуктан мен мисалы буга чейин деле кумир тутуп, тетигил актриса мен үчүн кумир, же болбосо бул мен үчүн кумир деп деле ойлоп турмун да. Анткени мен ойлочумун, Кудай мага талант бергенден кийин мен өзгөчө актриса болом, өзгөчө талант болгондон кийин өзгөчө бир нерселерди мен жаратам. Бир жумадан бери ушинтип жатасың. Баарынын алдың мазасың. Ачыгын айтпайсыңбы? Эмнеге капасың? Көтөрүп жүрүп чоңойткон эжеңе сырың айтпасаң, көз жарып сени төрөгөн энеңе сырың айтпасаң. Анда өзүң бил. Всё, иди. Садағаң болайының қайрат қыл. Айнадай денеке, мені кімге таштады?
Мен бирөөгө ошондой кумир болуп аткандырмын. Бирок мен ошо жүрөгүмдө ойлойм да, ошончолук эмеде дагы Кудайым ошол мени кумир тутуп аткан адамдарга туура негиз түзүп бере көр депчи. Мен бирөөгө идол болбоюн. Кудай болбоңуз. Идол болбоюн, Кудай болбоюн мен бирөөгө. Менин жүргөн турганыман же болбосо ушундай бир адамга кылган мамилемден адамгерчилик мамилени үйрөнсүн, жөнөкөйлүктү, тазалыкты, ошону үйрөнсүн деп Кудайга сыйынганда, ошентип сыйынам да, балким ушу жаш кыздар болобу, кимиси болот. Исага өзүңүздү арнагандан кийин сиздин эми кесиптештериңиз бар, урук тууган деген бар, досторуңуз бар, толтура тааныштарыңыз бар да, ошолордун сизге кылган мамилеси кандай болду? Баш оорубагандын Кудай менен иши жок деген кеп да. Ошол сыяктуу ар кандай сөздөр жүрсө жүрүп аткандыр. Бирок бетиме келип туруп катуу каршы сүйлөгөн киши болгон жок. Бирок бетиме айтып чокундук болуп кетиптирсиң, эми сен чыркырап тозокко барасың деген бир сөздү уккам. Анан ыңгайы жок эле ошол учурда ушу Кудай жөнүндө кабар айтуучу. Анан кийинчерээк шашпай мен сүйлөшөм сени менен. Ошондо мен түшүндүрөм сага. Чокундук деп айтканың менен мен минтип чокунбайм. Мен кадимкидей эле Кудайга кыргыз тилинен кыргыз кылып жараткандан кийин кыргыз тили менен эле Кудайга кадимкидей эле айтам: Кудайым, Теңирим, асмандагы ата кебай, менин ооре килишим момундай болуп атат, ушуга ырайымыңды бер, Теңир, ушуга күч кубат бер, мен ушул жумушумду ушундай кылып аткарып кетейин, Теңир. Мен билем сен азыр угуп атасың, жооп берген үчүн рахмат, Исанын исминен амин дейм. Ушундай кылып эме кылам. Мен үчүн канча алтынды берсе дагы, канча дүйнөнүн байлыгын берип туруп, сен ушул жаңы жашооңдон баш тарт, Исадан баш тарт десе дагы мен баш тартпайт элем да. Анткени бул жашоо, бул менин жашоом. Жаңы жашоом бул мен үчүн баа жеткис байлык, кымбат нерсе да. Мен муну эч нерсеге алмаштырып, эч нерсеге эме кылбайт элем. Кыргыз элине таанымал актриса катары кадыр баркымды жоготуп коем деген коркунуч болду беле, ойлор болду беле? Мисалы сизди ушундай ортого салып коелу дейли да. Мурунку кезде мен коркчумун да, элге ачык айткандан, мисалы же болбосо ушу жакшы кабарды айткандан тартынчумун да, кандай ойлоп калат, эмне дейт депчи. Бирок менде мындай коркунуч болгон эмес, ушунун негизинде мен өзүмдүн сүйгөн кесибимди жоготуп коем, же болбосо элдин мага болгон сүйүүсүн, батасын жоготуп коем деп мен корккон эмесмин. Анчын корккон эмесмин. Коркконум эле мындай катуу сөз угуп калам. Четке кагылып калам. Же ошону мен туура негизде жеткирип айтып бере албай калсам, мен ал адамды мындай түшүнүксүз акыбалда калтырып коем деген коркунуч бар болчу. Эми Кудайга шүгүр, мына ушул жыл өтүп, улам убакыт өткөн сайын, Кудайды тереңдеп билип, тереңдеп тааный баштаган сайын, Кудайым өзү мени ошол нерсеге үгүттөп, өзү айткын деп тарбиялап атат да. Мындай коркунуч жок да. Керек болсо өзүмдүн жанымды мындай курмандыкка чалгандай эле барып туруп бирөөгө жардамым керек болсо, мен ошону аткара алам да. Коркунуч жок менде. Менде Кудайдын коркунучу бар. Эми жашооңуздагы эң эсте калаарлык, бактылуу сезген күнүңүз кайсы күн болгон? Жана ошондой эле эң мындай жаман күнүңүз кайсы күн болгон? Билесиңби, мен дагы бир нерсеге Кудайга алкыш айткым келет, себеби Кудайга кел электеги жашоомдо мен өзүмдү дайыма эле бактысызмын деп түпкүрүндө эч кимге билгизбей, жан дүйнөм ыйлаганда, сыздаганда жалгыздыктан. Көп ыбырлар жаралганда, жалаң жалгыздык жөнүндө аябай көп ыр жараткам ошол кезде. Ошонун баары эле мен үчүн бактысыз боло берчү. Бирок биз маска кийип жүрөбүз да, элчи. Анан мен актриса болуп элдин жүзүндө жүргөндөн кийин мен аябай маска кийчүмүн дагы. Экранга чыкканда, ролго чыкканда, эл менен жолугушканда жаркырап, жайнап, бактылуу кыздын, кыргыз кызынын жүзүн бергенге аракет кылчумун да. Бирок ошол эле учурда көп айтышчу, көздөрүң дайыма мындай ыйлап турат деп, ички жүрөгүң, ички жан дүйнөң ыйлап турат сеники деп, мындай кыраак адамдар ошентип айтышчу да. Акыркы убакта мен угам Кудайдан, элден дайыма жарык, жадырап, жайнап, бир башкача болуп турасыз. Жашсыз ушул убакытка чейин, мына тайны болдуңуз, баары бир эле жашсыз. Жаштыгыңыздын тиги секрети эмнеде депчи, бизге деле айтып өтсөңүз деп тамашалашып, ушинтип дайым этип калышат. Мен айтам, жүрөгүмдө тынчтык жашайт депчи. Жүрөгүмдө тынчтык жашайт, жүрөгүмдө кубаныч жашайт. Бул менин бактым деп айтам да. Мындай бакытка ээ болуш, бул чын эле эч нерсеге алмаштыргыс бакыт да. Ошон үчүн бактысыз, аябай капа болгон күндөрүм эски жашоом,
Бактылуу күндөрүм азыркы исадагы жашоом. Адилетсиз мамиле кылгандарга кантип сиз исадагы кечиримдүүлүктү алдыңыз ошондой адамдарга? Же болбосо эмне кылдыңыз? Кандай аракет кылдыңыз? Кечирбестик менин ушу күйөөмө бар болчу, кайненеме бар болчу, өзүм менен чогуу кесиптештериме бар болчу биринекиндерине. Анткени өтө эле жүрөгүмдү оорутуп, өтө эле канаты өтө эле тилинткен адамдар болгон, ошондой адамдар болгон да. Бирок Кудай керемет, Кудай ушунчалык керемет. Мен ошо кечире албай кечирдим деп сөзүм менен айтып коем деле, анан бир окуя болуп эметсе эле кайра баягы башталат. Демек мен жүрөгүм көтөрүлүп баштайт. Жүрөгүмдө демек кечире элекмин. Анан Кудайдан сурай баштадым. Кудайым, мага ошондой кечиримдүүлүк менен толтурчу депчи биринчиден, экинчиден сүйүүсүн сурадым да. Анткени адам баласы адамдык сүйүү менен эле сүйө алат. Анан ал сүйүү бат эле түгөнөт же болбосо бир нерсеге айланып кетет да. Түбөлүктүү сүйүү бул Кудайдан эле. Ошол сүйүүнү сурай баштадым. Мен сенин сүйүүң менен жанымдагыларды сүйөйүн, сенин сүйүүң менен бүт элди сүйгөндү үйрөнөйүн. Сүйүүнү сурай берип, качан сүйүүгө толуп, мен качан кечиримдүү болуп, мен качан баарына башкача мамиле кылып калганымды өзүм билбей калыптырмын да. Анткени бир жолу өзүм ушу сыйынып отуруп, мага каршылык көрсөткөн кесиптештериме сыйынып баштадым да. Анан сыйынып атканда эле ыйлап баштадым анда дагычы. Ушундай катуу ыйладым алардын адашып жүргөн үчүн. Алардын ушинтип баягы тозокто жаткандагыдай жашоону азыр өткөрүп аткан үчүн. Анткени бирөөнүн ийгилиги болуп атса, аны көрө албастыктарынан түнкүсүнөн уйкусунан калышат. Эмне кылып бутун тосо, эмне кылып ушуну бир бале кылып удар кылсам деп ойлонушат. Нервтери кетет. Жалаң ошондончу. Эми алар күнөөлүү эмес да. Билбегендиктен. Анын баарын курчутуп өндүрүп аткан шайтандын иштегенинен. Өзүм үчүн бир нерсе үчүн сыйынсам, мисалы да, өзүмдөн да артык сыйына баштадым да. Өзүмө сыйынып сурагандан да артыгыраак алар үчүн сыйынып, алар үчүн ыйлап, көз жаш менен кошо сыйынып баштадым да. Шайыр, мурунку шайыр ошентип ошол бирөө үчүн сыйынып берет беле, сыйынат беле? Эч убакта сыйынбайт болчу. Мурунку шайыр ошентип эле денеңди бүткө кола кылып сабап тебелеп тепсеп, мурдуңан кан кеткичекти, башыңды талкалап тепкен күйөөсүн кечире алат беле? Кечире албайт болчу шайыр. Шайырдын колунан келбейт болчу ал нерсе. Бирөөнү сүйүү, бирөөгө жакшылык кылуу, жакшылык кыласың, бир кандайдыр бир адамдык ой менен мен буга жакшылык кылсам, бул да мага кийин жакшылык кылат деген ой менен жакшылык кыласың да. Чындап кайрандан эч бир жакшылыкты күтпөй туруп кылган жакшылыкты Кудай эле кылат. Пенде кыла албайт. Жана Кудай гана берет десеңиз. Жана Кудай гана берет. Ошол сүйүүсүнө толгондо, Кудайдын акылмандуулугуна толгондо, жүрөгүңдө дайыма Кудайдын тынчтыгы жашаганда, кубанычы жашаганда, сен кантип башка адамдарга жакшылык кылып атканыңды, же чын жүрөгүңдөн ошол адамдарга сыйынып атканыңды өзүң билбей калат экенсиң. Мына Кудайдын колунда курал болуу, бул менимче ушул ачылышы да. Ошон үчүн мен мактангым келбейт. Мен азыр жүрөгүмдө жашаган Исаны мактагым келет. Мен мактангым келбейт азыркы театрдагы болгон укмуш кереметтүү түрдө ийгиликтерге жетишип атканым үчүн Касмалиеванын таланты, Касмалиеванын татынакайлыгы эмес. Кудайдын керемети, Кудайдын күчү, Кудайдын иши. Касмалиева жөн эле мындай идиш, курал идиш. Шайыр эже, мына сиз эл ичинде таанымал атаңыз чыккан актрисасыз да. Анан ошо сиз жогоруда айтып өттүңүз да. Мына сизде атактанып болгон, келбет болгон, ийгиликтерге жетишкенсиз, ар кандай жогорку деңгээлдеги адамдар менен жолугушууларга барчусуз, мына ошол убакта деле сиздин ички дүйнөңүздүн жанагы боштондугун толтура албапсыз. Толтура алган жоксуз да. Ошол убакта деле мисалы үчүн ден соолукка аюуга ала албапсыз. Акча деле сизге жардам берген жок. Ооба. Көз ачыктарга барсыз, ал деле жардам берген жок. Ушунун сырын дагы бир жолу айтып берсеңиз. Иштеген ишим да көп болот да, себеби ролду ойноп эметкенде талаш тартыш болот кээде, андай мындай ыз чуу болот. Келип эле Атакебай деп эле айта калам, ата ушундай кылып атат, ушинтип атат, ушуну кыла көр теңир. Мен каалагандай эмес, сенин эркиңдегидей болсун деп ушинтем да. Анан мынтип келип туруп тигил актриса кайма болуп калат. Анан Кудайым, сенин эркиң ушул турбайбы? Мейли, значит, сен мага дагы башкасын камдап турасың деп. Тил алчаактыкты үйрөнөт экенсиң. Чыңгыз Айтматовдун Ак булут, Чыңгызхандын Ак булут деген спектакльде кемпирдин ролу. Жаш кыздын ролун берем деди да, режиссер магачы. Чакырып келинген, башка жактан келген режиссер, Түркмөнстандан келген режиссер. Анан окуп,
Мен мындай ролдорду аябай эле көп ойнодум. Жалаң баягы романтический героиняларда. Мындайларды аябай эле көп ойнодум. Мага Морике Алтундун образы жолсом. Это же старая старуха. Орусча сүйлөшөбүз да, мен ал баягы биздин тилди түшүнбөйт, биз алардын тилин түшүнбөйбүз. Это же старая старуха дейт. Мне нравится дедим. Нет, ты вот это молодуха будешь деп койду. Анан өзүмдү аябай көндүрдүм да, мейли мен 40ка чыкканда бир жолу кыз болуп дагы ойноп коеюн. Кыздын образын дагы ойноп коеюн деп өзүмдү нандырып ошентип анан 2 күн 3 күндөн кийин театрга келсем, приказ жазылып турат. Алтун Шайыр Касмалиева деп 3-чү состав деп турат да, биринчи башка актриса, экинчиси башка, үчүнчүсү мен. Биринчиси үйүнүп кеттим. О, Кудай рахмат депчи аябай сурангам да, Кудайым ушул ролду берсең мен ойнойт элем депчи. Анан эле айым 3-чү составда ойногонго убактысы деле жетпейт. Алар бир аз эле мөөнөткө келет, конкретно биринчи составда иштейт, ошо менен кетет да. Мейлим жок дегенде репетициясына катышып, жөн эле мындай сабак алайын, көрөйүн жөн эле деп катышып жүрдүм. Анан Кудай сыйынып жүрдүм ошондо элечи, ойноп калсам кандай сонун болот эле теңир деп, жүрөгүмдүн каалоосу ошол болчу да, түпкүрүндө. Менден күткөн жок, илмий кебетем бул болсо, үнүм деле мындай эмес. Анан ролго чыгып даярдан дегенде 5 мүнөт перекур деди, тияктактагыларга эс алып тургула, анан кайра баштайбыз Шайыр менен деп. Анан эле 5 мүнөттүн ичинде жанталашып 5-6 строчкасын жаттай койдум дагы, анан образ менен эметтим. Өзүм мен минтет элем, тилерди көрө турганда мен тигинтет элем деп отурчумун да. Ошону анан айтып бердим да, бергенде эле мынтип кечке эс окуп, молодец деди. Анан Кудайдын керемети 3-чү составда турган Шайыр Касмалиева 1-чи составга чыкты дагы, Айтматов келгенде дагы ойнотту, премьераны дагы 1-чи состав кылып ойнотту. То есть Кудайым мага жолду тим эле даңгыратып эле ачып берди да. Билейсиң, ошондо кантип сооротом мен сени могу ураган көчөндө. О, жараткан, суранам сенден, наристеге өмүр бере көр. Туğanına жетелегім болды. Baykuş naristenin ömürün 40'a görmü. Биз фестивалга алып бармакпыз башка өлкөгө спектакльде. Анан ошондо талаш болот да, же тигил ойнойт, же бул ойнойт болуп ушинтет да. Анан ошентип аткан дагы сыйына баштадым да. Кудай, мен багы эгоистический сыйынуу менен сыйынбайын, мен эле көрүнөйүн деп сыйынбайын теңир. Сенин эркиңдей болсун, бирок мага если мүмкүнчүлүк берсең, Кудай, мен сени да уятка калтырбайт элем, сен даңкталат элең теңир деп ушинтип сүйлөшүп сыйындым да. Ооба. Анан ошентип эле анан мен барып калдым, анан эле ошонун алдында сыйынып атсам, 36-чы забур деп эле кайталана берди дечи. Ачып окусам, эми түздөн түз ошол менин ошол ситуацияма айтылып берилип атат, ачылып берилип атат да. Анан окуп алып эле Кудайды аябай алкыштадым, анткени алдын ала айтты Кудайчы. Сен эгерде мага карап уповай на Господа, мага карап үмүттөнсөң, менден күтсөң, он исполнит желание сердца твоего дейт да, то есть он совершит жүрөгүңдүн каалоосун аткарып берет дейт. Аткарып берет деди, анда сен аткарып берет экенсиң теңир, бүттү, мен сага тапшырдым. Анан мен ошондон баштап Кудайды алкыштадым. Алматага барганыбызда аялдардын эң мыкты, эненин эң мыкты ролу деп туруп мага премия беришти, акчалай премия беришти, сыйлык беришти. Ошондой чоң эмеге, признанияга жетишип анан келдим да. Бул түздөн түз сөз аркылуу ачып бергени, түздөн түз жолумду тазалап ошол жака жылдырганы да. Кудайдын керемети бу дагы. Шайыр эже, чоң рахмат бүгүн биздин студиябызга келип өзүңүздүн эң сонун Иса Теңир жасаган кереметтер жөнүндө бөлүшүп бергениңиз үчүн Кудайым сизге ак батасын берсин. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр күбө болгон Шайыр эженин сөзүн уктуңуздар. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө дагы ушул эженин күбөлүк сөзүнөн кийин Иса Теңирди куткаруучу Кудайыңыз катары кабыл алгыңыз келсе, мени кайталап Теңирге кайрылсаңыз болот. Жараткан Кудайым, мен азыр жүрөгүмдү ачамын. Менин куткаруучу Теңирим болуп жүрөгүмө кир. Иса Теңир, бүгүнкү күндөн баштап менин жашоомду өзгөрт. Мен сенин, менин күнөөлөрүм үчүн өлүп, кайра 3 күндөн кийин тирилгендигиңе ишенемин. Амин. Кымбаттуу көрөрман, мына сиз азыр тобо кылуу сыйынысын айткандан кийин тирүү Кудай Иса Машаяктын уулу жана кызы болуп калдыңыз. Бүгүндөн баштап жүрөгүңүздүн көйгөнүн
Кудайдын алдына келип, чөгөлөп отуруп алыппы, кандай гана абалда келбеңиз, ага ички дүйнөңүздү айтып, сыйынып айтсаңыз болот. Жана ошондой эле биз көрсөтүүбүздү аяктардын алдында шайыр эже менен болгон маегибизди кийинки көрсөтүүдө дагы көрө аласыздар деп эскертип кетмекчибиз. Эмесе Кудайдын сүйүүсү менен жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.